Садыр Жапаров жана Касым-Жомарт Токаев телефон аркылуу сүйлөштү. Байсалов Эл аралык республикалык институтунун Евразия аймагынын директору менен жолугушту. Кыргызстанда ветсанитардык талаптарды узган 25 мал союучу жай убактылуу жабылды. Археолог Кубатбек Табалдиевдин Теңир тоонун байыркы эстеликтери аттуу китебинин бет ачары өттү. Жалал Абад шаарында жаңы жылдык жарманке өтүүдө. Президент Садыр Жапаров бүгүн 16 декабрда Кыргызстандын президенти Касым-Жомарт Токаев менен телефон аркылуу сүйлөштү. Президенттин басма сөз кызматы билдиргендей, мамлекет башчылары эки тараптуу жана көп тараптуу кызматташтыктын актуалдуу маселелери боюнча пикир алышты. Президент Садыр Жапаров Касым-Жомарт Токаевди Казакстандын эгемендүүлүк күнү менен кызуу куттуктап, ага бекем ден соолук жана мамлекеттик ишмердигине ийгиликтерди, ал эми боордош казак элинде бакубатчылык жана гүлдөө өнүгүүнү каалады. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Эл аралык республикалык институтунун Евразия аймагынын директору Стивен Никс менен жолугушту. Жолугушууда тараптар демократиялык өнүгүү жана мыйзамдуулукту бекемдөө, ошондой эле Кыргызстандагы учурдагы коомдук саясий кырдаалды талкуулашты. Эдил Байсалов өлкөдө калктын жашоо деңгээлин жогорулатуу, мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жакшыртуу, жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин камсыз кылуу максатында жүргүзүлүп жаткан масштабдуу реформаларга кеңири токтолду. Кыргызстанда тамак аш коопсуздугун сактоо максатында үстүбүздө жылдын 11 айынын ичинде 93 мал союучу жай текшерүүдөн өттү. Бул тууралуу Айыл чарба министрлигине караштуу ветеринардык кызматтын директорунун орун басары Чыңгыз Шейшенбаев билдирди. Анын айтымында, текшерүүнүн жыйынтыгында 25 жайга эскертме кагаздары берилип, 1 айлык мөөнөт коюлду. Борбордук Азия университети Маданий мурастар жана гуманитардык илимдер бөлүмү Кыргызстандын белгилүү археологу Кубатбек Табалдиевдин Теңир тоонун байыркы эстеликтери аттуу фундаменталдуу эмгегин басып чыгарды. Китептин бет ачары 15 декабрда Баонун Бишкектеги кеңсесинде болуп өттү. Жыйынтыгында автор Кыргызстан аймагындагы байыркы жана орто кылымдардагы калктардын тарыхын бир гана көчмөн элдердин тарыхы катары кароо туура эмес деген оюн билдирет. Автор азыркы Кыргызстандын территориясынан байырылган байыркы элдердин жашоо тиричилигинен кабар берген жаңы археологиялык табылгаларды алып чыгып илимге чоң салым кошуп жатат. Жалал Абад шаарындагы жаңы ачылган муниципалдык базарда жаңы жылдык жарманкенин ачуу аземи өттү. Маалыматка ылайык, ага Жалал Абад областынын башчысынын биринчи орун басары Мамасали Акматов, Жалал Абад шаарынын мэри Эрдисбек Ормоков, мекеме ишканалардын жетекчилери жана шаар тургундары катышты. Жарманкеге Жалал Абад областынын район шаарларынан келген соодагерлер, ишкерлер азык-түлүктөрдү, тамак аштарды, түркүн буюмдарды, жаңы жылга керектөлүүчү каражаттарды коюшту. Жарманкеде эт, май, un, жашылча жемиштер сыяктуу күнүмдүк турмуштук керектөлүүчү азыктар арзан баада сатылып жатат.